13-июлда Баткен шаарынын мэриясында Дөгмөн жайлоосундагы ачык көмүркенин казуу боюнча коомдук угуу болду. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, экологдор жана кайдыгер карабаган жарандар катышты. Жер астынан табылган кандай гана кен болбосун, ал сенин үйүнүн астынан табылган болсо дагы бул кен байлык мамлекеттик эсептелет. Кыргыз Республикасынын жер байлыктарын иштетүү боюнча мыйзамына ылайык. Ошондуктан ушул жер кен казуу жумуштарында мындай бир аяр мамиле жасап, жалпы элдин кызыкчылыгын коргоп, ушул маселеде бир жакшы бир жыйынтык чыгарса. Коомдук угууда долбоордун пайдасы жана зыяны боюнча суроо жооп иретинде талкууланды. Анда чогулган элдин айрымдары кендин айлана чөйрөгө зыяндуулугун жүйө кылып каршы пикирин билдиришсе, басымдуу бөлүгү демилгени колдоп, өнөр жайга басым жасоо зарылдыгын айтып жатышты. Ошол жердеги Карабеле ЖКСынын ошол көмүрдү казып алышын колдойм жана элдерди дагы колдошко чакырам. Себеби бул Баткен шаарда эч кандай завод фабрика эчтеке жок. Биринчи жолу ушул көмүрдү казып алып, элге берип, кичине болсо дагы бюджетке пайдасы тие турган иштер болуп атат. Бул мындай иштерди биз колдошубуз керек. Мындан да көп дагы бөлөк кендерди казышыбыз керек, бөлөк ишканаларды курушубуз керек. Кудай кааласа, ошондуктан мен бул проектти 100% колдойм. Иш-чаранын жыйынтыгында маселе толук чечилбей, кийинки отурумга калтырылды. Белгилей кетсек, буга чейин Баткен шаардык кеңештин депутаттары, экологдор жана мэриянын кызматкерлери Дөгмөн жайлоосуна барып, көмүр кен чыгуучу жерди жеринен көрүп келишкен. Сезим Ажураева, Кудайберди Дүйшеев, Салам Медиа, Баткен.